Дүйнөлүк банктын прогнозу боюнча 2050-жылга карата Борбор Азияда таза сууга болгон таңкыстык 30%га жетет. Ошол эле учурда керектөөнүн көлөмү да 20-30%га көбөйөт. Ал эми учурда Кыргызстандын дээрлик 600 айылында ичүүчү таза суу жок. Ушундай шартта суу барган сайын маанилүү маселеге айланууда. Анткени ал азык-түлүк коопсуздугу, энергия өндүрүү жана экосистеманын саламаттыгы үчүн абдан маанилүү. Жайында сууну пайдалануу көлөмү өсөт, бирок сарамжалдуу колдонуу ыкмалары да жок эмес. Ал үчүн тек гана күнүмдүк адатыңызды өзгөртүп коюу жетиштүү. Тишиңизди жууп жатканда сууну өчүрүп коюу менен сиз 7-10 литр сууну үнөмдөйсүз. Балдарды да ушинтип тиш жууганга көндүрүңүз. Эгер колуңузду гана чайкай турган болсоңуз, кранды толук ачпай, ысык суунун ордуна муздагын агызганыңыз туура. Кир жуугуч машинаны ичи толгондо гана иштетиңиз. Ушул эреже идиш жуугуч машинага да тиешелүү. Кирди колго жууганда 100 литрге чукул суу кетсе, машина сууну 10-15 литрге аз сарптайт. Дээрлик ар бир заманбап машинада эко же ыкчам режим бар. Бул электр кубатын жана сууну үнөмдөөгө мүмкүндүк берет. 50 же 100 литр сууну үнөмдөө үчүн ваннага түшкөндөн көрө душка чайканыңыз. 10 мүнөттүк душка түшүүдө сиз 70-100 литрге жакын сууну коротосуз. Ал эми ваннаны толтурууга 200 литрге жакын суу сарпталат. Ошондой эле самын, маска, шампунь, кондиционер сүйкөп жатканыңызда сууну өчүрүп коюу шарт. Үйдө суу эң көп жумшалган нерселердин бири бул унитаз. Толук агызганда 10-12 литрдей суу коройт. Ошондуктан унитазга таштанды төгүп, кайра суу агызбоо зарыл. Азыр чыгарылып жаткан унитаздарда агызуучу 2 кнопка бар. Бири кадимки, экинчиси сууну азыраак агызат. Бул дагы сууну алда канча үнөмдөйт. Крандан аккан сууда идиш жууганга орточо бүлөлүү бир үй бүлө 110 литрдей суу коротот. Андыктан сууну агызып коюп, идишти жуубастан, сууну толтуруп алып жууган алда канча сууну экономдойт. Жыртык тешикти жамоо зарыл. Крандан аккан сууларды дароо токтотуш керек. Тамчылаган жерлер же бекем жабылбаган крандан секундасына 2 тамчы суу агат. Бул аз эле көрүнгөнү менен саатына 1 литр, ал эми айына 720 литр суу жөн эле агып кетет. Ал эми мындай өлчөмдөгү сууну бир адам күнүмдүк тиричилигинде 5 күн колдоно алат. Сууну үнөмдөөнүн дагы бир ыкмасы бул сенсордук крандар. Суу сиз кранга колуңузду жакындатканда гана агат. Мындай сантехниканын баасы анчалык деле кымбат эмес. Бирок сиз сууну 20%га чейин үнөмдөй аласыз.